Assalamu alaikum, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ар түрдүү маселелер күн тартибине алынып калды. Ошон үчүн бул чукул айта турган маселе. Кечээ маалымат караштарынан окуптук. Элебаев көчөсү менен Кулатов көчөсүндөгү 15 кабат үйдү сүрдүрүү боюнча жогорку сот чечим кабыл алыптыр. Ал жерде жүздөгөн адамдар жашап атат. Бекер алган эмес, басып алган эмес, акчаларынан сатып алган. Эми билем, жогорку кеңештин кечиресиздер, жогорку соттун кызматкерлеринин үйү жогу болбосо керек, жакшы үйлөрдө жашайт. Алар каяка барат? Ушундай шаар боюнча 38 үй экен. 38 үйдөн ошончо адамды куалап чыксак, жок эле дегенде бир 10 000 адам болот го дейм, үй бүлөсү менен. Алар каяка барат? Убагында алар өздөрүнүн акчаларынан сатып алган. Эгер бастырып алса бир жөн эле. Ошо мезгилде каякта караган? Андай тиешелүү структуралардын баарын жоопко тартыш керек. Мыйзамсыз куруп атканда, документти жак куруп атканда каякта карадыңар эле, сатып атканда каякта карадыңар эле деп. Ушундай нерселер келип бир чыңалууларга, таарынычтарга алып келет. Ошону тез арада чара көрүңүздөр. Адамдардын тагдыры үйү жок калгандан Кудай сактасын. Үңкүрдө болсо үйүм бар деген бир сөз бар эмеспи? Бул бир. Экинчиден, орозо күндөрү айыл апаларда ооз ачууга бир 15 мүнөт калганда светти өчүрүп атыптыр да. Өчүрсөңүздөр, экономдосоңуздар, бир күндүз өчүрүңүздөр. Анан кечинде эмне тезек жагып анан кийин тамак бышырышабы? Ошону да бир көзөмөлгө алып 15 мүнөт эчтеке чечпейт. Бир көзөмөлгө алып чечип бериңизчи. Элди журттун батасын алат элек. Чоң рахмат.